жыл аябай эркин жылдар болот эле. Баарын өзүмө текшерип, булардын биринчи 2 жылы түйрө булар жайнады баарын. Эми айла жок, эле болот демократиясы. Азыр наоборот жакшы болуп баштады. Для страны тяжело, для власти тяжело, но для нас это только вы. Шуна мен да тынчыбай болчу. Анткени мен токтой албайм, болбойт да. Журналисттин мурун жазган биртекен айта албайм. Бүгүн чогуу отуруп, аксакалдарыңарды уя алсаңар. Биз аксакалдар жокпуз. Бизде тең атан чөйлөр бар, сен чыкпай тур. Биртеңе сөйлөп алган. Саясий тажрыйбасы жок такыр. Саясий түшүнүгү жок такыр. Любой жакшы мамлекеттерде эң маанилүү көрсөткүчтүн бири бул оппозиция. Борбордук Азиянын оппозициясына, орустардын оппозициясы жок. Биз орустардан да кетти. Аларга салыштырмалуу биздики аябай жакшы. Булардын баардык оппозиция демократик оппозиция атайбыз. Либералдар, баардыгы ошо батышта окуган, Европада окуган лидерлер бар. Жалгыз мен Кыргызстанда жашайм. То есть мамлекетибизде. Калганын баардыгы качып кеткен. Мамлекеттеринде жашай албайт. Анан мен айтам да, биз мындай маалымат чыгара албайсыздар. Биз мындай маалыматты күндө чыгара алабыз. Мен айттым, биз маалымат эмес. Мен биздин бийлик жаманбы, жакшыбы? Мен телекомпаниям иштеп атат баары. Как-никак баары биздин бийлик аларга салыштырмалуу терпеть можно. Это уже? Он сегодня это сказал. Каримов жаман деп айтшы десе, жаман деп айта албайчы. Өзбекстан спецслужбасы СНГнын любой жеринен жана жүздөгөн жаранды алып кеткен. Мисалы экөөнүн ортосунда да бийлик талашууланган келип чыкты туурабы? Ал жер Атамбаев. Ошондо келип чыкты. Атамбаевдин проекти болсо дагы башкарууну улантам деген. Коюп улантып да. Сапар Исаков өкмөт башчы катары турат. Президент сый катары жүрө берет. Жок, миссия Асылбек баарын Алар деле бир жагынан аларды туура билди. Өз президент болсо да башкара албайт. Биз Атамбаев менен Сооронбайды ажыратыш үчүн көп иштедик да. Сооронбайды колдоп. Жанагы курултай, чоң курултай өткөрдү. Ошону Сооронбай катышкан, мен да катышкан. Бирип туруп. Бир эле максат менен Сооронбай менен Атамбаевди ажыратам. Анан бул алты мындай крышасы болчу. Атамбаев акыры жайлап туруп. Ал ошондой адам. Так кугунтук ушулай эле болгон барды. Ошол эле кугунтук. Где-то легче, где-то проще. Но в целом ушулай эле давление бар. Я очень хорошо себя чувствую. Мен өзүм подход үйрөнүп алгам. Я кайфую. Мен дайыма анализ менен жашайм. Бул сага аябай полезно. Бул экинчи молодежный парламентке катышты. Экинчиден үчүнчү. Кулагым жетелеп алат. Эсиңдеби? 2011-жылы Справка деген американ посол болчу. Анан бир күнү чогулдук, анан жолу сүйлөшүп атып, давай молодежный парламентке чыгып. $100,000 бериличи. Десем эле эртеси чабат. $100,000 даярдап коюп баштай берди депчи. Анан молодежный парламент баштагандан кийин аябай жакшы аянтчы болгон да. Азыр жаштардын арасында көрүнүктүүлөр бар ошо. Эми айда өздөрүнүн американда күнөөсү. Мен өзүмдүн фонд болчу, фонд поддержки демократии деп ошо акча беришти. Анан экисин өткөрдүк. Анан кийин мага өздөрү шарт койду, сен саясатчысың, чык депчи. Анан мен саясатчыдан чыктым, назым өткөрүп бердим, ошо. То есть сиз попечительский советинен келген кабылдайсыңыз? Тилдер болбой эле. Наблюдательный Биз булардын үстүнө саясат бар дейбиз. Айбекке кандай жакшы келечек экен. Он даже не чувствует. Сен сезесиңби? Мен сезбейм, бирок кете берем да. Сапар статишин деле проектте барган посттарга отуруп. Мен таң калам да, эмне үчүн мен америкалыктарга жакын болуп калдым. Вот Атайды караңычы, Атай биз образование. Он здесь тачится. Но бир минусы бар, ол Атайды карап койсоң, билбейсиң да кто. Артыңда бир нерсе туруш керек да сенчи. Маячтеп. Сен демократ, сен националист, сен орусчул дегендей сыяктуучу. Вот Атайды түшүнбөйсүң да, что он хочет. Ты знаешь, Айбек, между нами, у кого большие деньги. Исходя из этого, я делаю выводы, что все-таки Атай не один, Атаем команда, и он, наверное, часть на проекте, да? То есть он дал согласие, и, видимо, кто-то использует его имя, да? Мен наканвал, я машина, сен чын, он меня превосходит 10 раз. Он хорошо одевается. Это все вычисляется. Я, в отличие от него, достаточно богатый человек. Но я себе такие вещи не могу позволить. Да, скорее всего, он дал согласие, и кто-то вот как бы целенаправленно использует его. Это самый прибыльный бизнес. Где-то жайлап чыгады, Жапаров и Ташиев стали адвокатами Узбекистана. Ошол идеянычы соксолупту Бекназаров дагы сокту да, жанагы Өзбекстандын баатырлыгын аласың депчи. Саясатта 30-40 жыл, 50 жылга жакшы мектеп ушагадан. Азыр бар түрлү баса калып, мен президент бола калам дегендей. Энергия. Бар жолуктум ал жана кемеш, бар жолуп иштейли.
Алган жумушу Замакин болду. Ошо болду. Да. Максимально. Ну а потом... Позволишь. Түшүндүк эле кыдырып берет элек. Европа дедик, конечно, наверное,